Ош облусуна караштуу Кара Суу районунан келген Райхан Абдыкулова мындан 1 жыл мурун айылда чүчпара, жупка жана таттууларды чыгарган чакан цех ачкан. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен баштаган иши алда канча бутунан туруп калды. Эми улуттук тамак аш саналган даяр жупканы эл аралык коомчулукка сунуштайын деп турат. Биз баарыбыз эле жана жабык иши деле калып кеткендей болдук да. Анан ошо биринчи эле келип тамак ашка келип да калып анан аябай ойлонуп анан биз ушул аялдар эмне себептен биз өзүбүз ишкана ачсак болбойт, эмне себептен биз башка жакка көз каранды болушубуз керек деп азыр ошол биздин айылда 3 ишкана ачылып, кондитердик цех, пельмен цех, жупка куруу цех деп ал жерде 22 аял иш менен камсыз болду. Бул биз үчүн бир аябай чоң эмгек болду, мээнет болду. 12 өлкөнүн 900дөн ашуун ишкер айымдары эми 3 күн аралыгында өнөктөштөрү жана кесиптештери менен тажрыйба алмашат. Эгер эки тараптуу макулдашууга жетишилсе, товарларды экспорттоо жагы каралмакчы. Это впервые виртуальная. Биринчи жолу Экспо 2021 көргөзмөсү виртуалдык форматта өтүп жатат. Дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн 900дөн ашык ишкер аял катышууда. Анын ичинен кыргызстандык айымдардын саны 70ти түздү. Бүгүн бул жерде 30 ишкер айым аймактардан келишкен. Көбүнчө онлайн жарманкеге катышууга мүмкүнчүлүгү жоктор чогулган. Алар бир аянчада өз продукцияларын көрсөтүүдө. Кудай буйрса, мындай чогулуштардын арты менен кыргызстандык ишкерлер өз өнөктөштөрүн табат деп терең ишенем. 30 женщин были отобрены. Ишкер айымдар негизинен бизнестин 23 багытын колго алышкан. Анын ичинен тигүү, тамак аш продукциясын өндүрүү, кондитердик азыктарды чыгаруу, айыл чарба, билим берүү тармактары басымдуулук кылат. Өзгөн районунда тигүү цехин ачкан Мерим Айтбаева аймактарда айымдардын ишкердик кылуусуна алда канча оор экенин белгилейт. Көпчүлүк учурда күнүмдүк тиричилик менен гана байланган аялдардын өздөрүн өнүктүрүүгө жана акча табууга дарамети жете бербейт. Ошондуктан аларды дайыма колдоо зарыл. Бул багытта Мерим айым атайын окутууларды өткөрүүнү пландап жатат. Биз азыр 6 аял болуп иштейбиз. Бүгүнкү күндө биз көбүнчө постельный белье тиккен менен мындай алек болуп атабыз да. Себеби бул айылдагы кыз келиндер, например, сложныйраак буюмдар тиге албайт. Окуган эмес да, ал жакта шарт жок. Курстардан же нерселерден өткөн жок да, ошон үчүн эң оңой бул биринчи биз постельный бельеден баштадык. Андан кийин азыркы алдыга койгон планым бул жактан көп эле нерселерди үйрөнүп, уже максаттарда, пландарда чоңоюп кеңейди дагы. Баргандан кийин мен именно группага чоң аялдарды эмес, жаш кыздарды алып үйрөткөнгө мындай аракет кылам деп ойлоп калдым да. Келген катышуучулар көргөзмө өтүп жаткан учурда бир нече компанияларга иш саякаты менен барып, алардын тажрыйбаларын үйрөнүп келишмекчи. Көргөзмөдөн кийин ишкерлер бизнес сунуштарын иштеп чыгуу жана аны жөндөп кетүү боюнча тренингтерди өтүшөт. Иш-чараны Жапония өкмөтү каржылоодо. Чолпон Бейшилен кызы Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.